Эгерде сиздин балаңыз ооруп аткан болсо, анда сиз бир гана балаңыздын гана көзүн карап айланчыктай бербей, күйөөңүзгө да көңүл буруңуз. Кайнеңизге, кайнатаңызга, эгерде сиздин үйүңүздө ким чогуу жашаган болсо, сиз менен башка балдарыңызга жакшы мамиле кылып баштаңыз. Бир гана ооруп аткан баланын көзүн карап калгандарына кыйкырып, жаман мамиле жасап аткан болсоңуз, анда сиз туура эмес кылып атасыз. Бала дагы кичинекей даракка окшош, чөп. Эми карап көрүңүз. Күн жакшы тийген жерде чөптөр сонун-өсөт, жапжашыл, чың болуп туруп, бийик өсөт. Ал эми көлөкө жерде чөптөрдү карасаңыз, гүлдөрдү карасаңыз, алсыз, илбиреген, ичке, жакшы жашылдан албай, зорго эле үлбүрөп турушат, Ошосуңарындай балаңызга дагы мындай жаркыраган, тийип турган күн керек да. Ал күн бул сиздин күйөөңүз менен болгон жакшы мамилеңиз, кайын журтуңуз менен болгон жакшы мамилеңиз балага күн болуп тийип турат. Ошондуктан үйдөгү аба ырайын бүркөлтүп, күндү такыр чыгарбай коюп, дайыма жамгыр жаадырып, бүркөлтүп, чаалган кылып турбаңыз. Балаңыздын жакшы, чың, жайдары, акылдуу, жакшы тарбиялуу бала болсун десеңиз, анда үйүңүздө дайыма күн тийип, аба ырайы жылуу болуп турушун камсыздаңыз.